Кийинки суроо сакал коюу сүннөтү тууралуу айтып коюңузчу дамыла дептир. Ооба, сакал коюу негизи сүннөт. Бирок имандын, исламдын шарттарына кирбейт, бирок сүннөт бул. Пайгамбарыбыз жана пайгамбарыбызга чейинки пайгамбарлар коюп келген. Негизи сакалды мына бир тутамды айтат. Бир тутам, ушундан ашканы эмне болот? Кыркылат. Ханафи мазхабында бул. Кимде ким Ханафи мазхабын бекем карманам десе, эмне кылат? Ушул жагын бир тутамды алып, бул жагын кыскартат. Анан эки жак капталы кыскартылат. Эмне үчүн? Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын бир туган кайниси Абдулла ибн Умар радиаллаху анхума ушул киши ажылыкка барганда да эмне кылган? Эки жак сакалын капталдарын кыскарткан, бул жагы эмне деп? Бакал деп. Орустар бакам бар дейт экен, кыргыздар бакал дейт. Ушул бакал деп бул жагын алып салып, анан мына бир тутам бул жагын алып ашканын кырккан. Ушул пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын үйүндө 10 жыл тарбия алган. Эгерде пайгамбар мындай кылбаганда бул киши андай кылбайт эле деп пайгамбардын хадистерин фикка бөлүштүрүп, мына даарат, мына намаз, мына ажылык тиги бөлүштүрүп, сорттоп, бөлүк кылып түзүп берген ким? Ханафи мазхабы болот. Ошон үчүн имам Шафи айтканда, фик дегенде Абу Ханифа рахматуллахи алейхтин школасын түшүнгүлө деген. Окуу жайын. Себеби дегенде мына көрсөңүздөр имам Азам рахматуллахи ошон үчүн эмне кылган? Бир тутам коюу бул сүннөт деген. Бул бир жагы. Экинчи жагы сакал коюганда сакалдын жоопкерчилиги бар. Эч качан сакал бизди уят кылбайт. Сакал биздин даражабызды түшүрбөйт. Тескерисинче даражабызды эмне кылат? Өйдө көзө көтөрөт. Болгону сакалды биз уят кылып койбошубуз керек. Сакалды коюп аферистик кылсаңыз, сакалды коюп ар кимди сөгүп урушуп атсаңыз, энеңди атаңды деп. Бул эмне болот? Бул туура эмес. Муну паспорт катары эмес, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү деп кое турган болсок, бул керемет болот. Абдан сонун болот.